Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары? Бүгүн биз силер менен тарбиялык сабак өтөбүз. Улуу жеңишке 75 жыл. Ошого карата эч ким эч качан унутулбайт деген темада тарбиялык сабак өтөбүз. Каргыш согуш канча жанды жалмады. Каргайт аны өлгөндөрдүн жарлары. Каргайт аны кара кийген энелер. Кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Баар алып келди жеңиш майрамы. Бактар гүлдөп тегиз мөмө байлады. Торгой көккө туюк чекит койду да, тынчтык бузуп тыным албай сайрады. Мейли торгой, бузсун деги тынчтыкты. Көргүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таңдык соңку жаратты. Согуш бүттү, тынчтык күндүн таң атты. Демекчи, ошол күндү бизге алып келген күнүнө 75 жыл болот экен. Бизге улуу жеңиш оңойчулук менен эле келе калган жок. Аны ата бабаларыбыз кандай кыйынчылык менен алып келгенин силер тарыхтан билип келесиздер. Кыргыз эли жеңишке жетүүдө бар күчүн аябай салым кошкону, жыйынтыгында 21 кыргызстандык 3 баскычтуу даңк орденинин кавалери, 73 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры деген наамга, 150 миң жоокер күжүрмөн ордендер менен медалдарга татыктуу болушкан. Экинчи дүйнөлүк согушта эң негизги ролду ойногон 15 мамлекет курамына кирген СССРден дээрлик 27 миллионго жакын адам курманган. Чок кайнаган талаасынан немистин чоң аталар алып келди жеңиш күн. Чоңоёбуз биз да бир күн алардай таасиринен ошол улуу жеңиштен. Демекчи, биз балдар, демек үйгө тапшырма болот силерге. Улуу ата мекендик согуш, улуу жеңишке 75 жыл деген темаларды коюп, өз алдыңарча чакан эссе жазасыңар. Жана биздин айылдын согушка катышкан ардагерлери тууралуу маалыматтарды ата энеңерден, айыл аксакалдарынан сурап, жазып, анан мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.